Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер. Азыркы учурда Кыргызстанда парламенттик шайлоо болот деген ар тараптан сөздөр болуп атат. Мен дагы ушул шайлоо боюнча өзүмдүн жеке оюмду айтып коеюн деп чечтим. Кыргызстанда канчалаган шайлоолор болбосун, биздин ушул чет жерде жүргөн мекендештердин шайлоо укуктарынын тебеленип келатканы бардыгыбызга белгилүү. Ошондой эле мисалга алсак, 2017 жылы президенттик шайлоо болгондо чет жерде жүргөн бүтүн ушу кыргыз жарандарына болгону 18 000 шайлоочуга уруксат берилген. Азыр акыркы Адакын Кимсанбаевичтин кайрылуусунда мен шайлоого укугум бар деген кыймылдын негизинде биз ушул чет жерде жүргөн мекендештердин атынан, ошондой эле ушул макул эмес кыймылынын атынан биз ушул элчиликке талап коебуз. Бизге шайлоо тилкесини көптөгөн шайлоо тилкелерини ачып берүүсүнү талап кылабыз. Рахмат.